Күзгү күн, бирок күз келгени менен бизде азыр жазгы энергиялар иштеп баштады. Убакыт бир жагынан созулуп атат, бир жагынан аябай кысылып калды, убакыт калбай калды. Айтылгандай акыркы күз, бирок бул күздө абдан көп өзгөрүүлөр. Бул сөзсүз коркунуч да эмес, сөзсүз жаман нерсе болсун деген сөз эмес. Бирок эскертүү, багыт десем туура болот го. Бирок ар ким өзүнүн тандоосун өзү жасайт, анан ошол тандоо менен жашоо уланат. Демек азыр болуп аткан нерселер, биз коридор затменияга кирдик. Бул кармический коридор. Бул коридордун ичинде адам өзүнүн каталарын оңдогонго, ошондой күзгү коридорда. Күзгү эмне үчүн күзгү? Анткени күзгүдө баары көрүнөт. Каталары кандай? Таарынычтар. Бирөөнү жек көрүү, бирөөнү жаман көрүү, бирөөгө жаман калуу тилек деген нерселер болсо, ошол коридор коркунучтарды кайра көбөйтүп, өзүнүн алдына алып келип көрсөтүп койгон убакыт болуп калды. Сырткы нерселерди караганда, ошол эле үйлөр, ошол эле элдер, ошол эле бактар, ошол эле шаар, көчөлөр. Бирок болуп аткан өзгөрүүлөр ички дүйнөңдө, ички сапатыңда, ички мамилеңде, ичиңде болуп аткан ойлор, жаралып аткан ойлордо ошол өзгөрүүлөр аябай катуу болот. Көп айтылат, бейиш, тозок тиги дүйнөдө депчи. Бирок тиги дүйнө менен азыркы дүйнө чогуу бир болгондон кийин, демек тиги дүйнөдө эчтеке жок. Демек ал дүйнө өзүң ичиңде. Демек тозогуңда, бейишиңдагы өзүңдүн ичиңде болгон нерселер. Ошол нерсеге туура кабыл алып, туура жол менен бассак, ошондо болуп аткан иштер туура кабыл болот. Демек, негизги эмне? Момун болуп. Диндерде мусулман деген сөз бар го. Бирок бул мусулман деген сөз кыргыз тилинде которгондо эле момун деген сөз. Демек, баарын кабыл алат, эч кимди сынабайт, эч кимге жамандык каалабайт. Азыркы заман келип атканы именно ушул момунчулук болуш керек да. Корксун деген ой жок. Бирок ошол өзгөрүүлөргө жараша адамдын ичинде өзгөрүлгөн мамиле болуш керек да. Ошол коридор, биз азыр кирген коридор, бул кандайча десем, бул коридор бул коридордо аябай силкинүү, аябай кагынуу, аябай ичиңде болгон катылган сырлардын баарын сыртка чыккан нерсе болуп атат да. Ичиңде коркунучтар пайда болсо, ичиңде жаман ой тилектер бар болсо, ошол толкун болуп, аябай катуу көбөйүп, чоңоюп, күчөп, кайра 10 эсе ошол коркунучтар кайра өзүңдү жаап калышы мүмкүн. Бул элдер корксун деген ой эмес, бирок эскертүү. Демек, ошол коркунучтарды алып салыш керек, эч кимге кызганбай, эч кимди көрө албастык кылбай, туура кабыл алып, ошол нерсе менен жол улантыш керек болуп атат. Азыркы тышкы нерседе, тышкы десем, физический планда баары көрүнүп атат. Эски система
буга чейин аябай көпкө түзүлгөн система бар болчу. Анткени бул система эми алыстан сөз баштасам римский право менен түзүлгөн система болчу. То есть демек кул менен кожоюн деген мамилелер түзүлгөн. Эми болсо келип аткан доордун мамилелери башкача, өзгөчө. Ошол нерсеге үйрөнүшүбүз керек болуп атат. Бирок азыр тышкы нерседе, могу физический планда бул өзгөрүүлөр болуп атканга таң калбаш керек. Анткени бул система азыр жокко кетип атат. Финансовый системасы, билим берүү тармагы, илим тармагы, соода, мамилелер, керек болсо акчанын баасы, баалуулугу, алтындын баалуулугу менен күмүштүн баалуулугу да өзгөрүлүп атат. Демек бүт бул баалуулуктар акчага жараша гана эмес, именно баалуулуктар именно адамзат адамдык сапатына жараша, адилеттүүлүккө, чындыкка деген нерсеге аябай баалуулуктар өзгөрүлүүдө. Көп убакыттан бери ушул мамиле кул кожоюн деген нерсе менен коомда үйрөнүп калды. Бирок бул система азыр жокко кетип атат. Ошон үчүн жаныңарда болуп аткан нерселерге таң калуу кереги деле жок. Анткени мына азыр коридордо кетип баратабыз. Ошол коридордун ичинде бул өзгөрүүлөр болуп, кырсыктар болуп калышы мүмкүн. Ден соолук начарлап калышы мүмкүн. Мамиле начарлап калышы мүмкүн. Акча жетпей, жумуш жок болуп отуруп калышы мүмкүн. Балдар менен үй бүлөдө, балдар менен, туугандар менен, тааныштар менен, чогуу иштешкендер менен, демек бүт тармактарда ушундай өзгөрүүлөр болуп калышы мүмкүн. Ага таң калбай эле туура кабыл алып, тынч кабыл алыш керек болуп атат да. Аманчылык болот, токчулук болот. Бирок бул убакыт азыр кичине татаалыраак десем болот. Бирок бул убакыт көпкө созулбайт. Ошол созулбаган убакыттан чыдап өтүп кетишибиз керек болуп атат. Эң негизги коркпош керек, эң негизги аман эсен өтүп кетебиз буюрса. Аң сезим өзгөрүлүп, денең ошойдон мамиле өзгөрүлөт. Ошол жаңы жолго, жаңы доорго өтүп кеткендей болушубуз керек. Клетка өзгөрүлүп атат. Бирок азырынча могу 24-жылга чейин азыр көбү өтө катуу өзгөрүүлөрдү сезбей да калышы мүмкүн. Бир эле нерсе ошо ичиңде кандай состояние кандай болуп атат. Ошол нерсе көңүл болуш керек. Демек кандай болбосун өзүңдүн мамилеңди, өзүңдүн ички состоянияны карап эле ошол нерсе менен туура багытка кармаш керек болуп атат.